Күйөөм кекчил, кек сактай берет. 2-3 жыл мурункуну эстеп айта берет. Ушул адатын кантип калтырсак болот? Алла разы болсун. Кек сактаган жүрөктө, бул пайгамбарлардын жүрөгүндө кек сактоо болбойт экен да. Пайгамбарларга жакын адамдардын дагы жүрөктөрүндө кек сактоо болбош керек. Бул кек сактаган жаман сыпат туугандар. Ушу кечиримдүүлүк бул улуу кулк мүнөз, улуу баалуулук, ошонун себебинен исламга киришкен. Ошон үчүн иншалла мындай кек сактабайлы, кек сактаган жүрөк ооруга алып барат. Айтып коеюн. Ошо ким кек сактаса, эртеби кеч жүрөк ооруга сөзсүз кабылып калат. Ошон үчүн жүрөктү кенен эле коюп коюңуз. Кечирип коюңуз. Кечиримдүү болуңуз. Алла да сизге кечиримдүү болот. Адамда жаңылыштар болуп турат, кемчилдик каталар болуп турат. Өлүмдү көбүрөөк эстегиле. Маселе оңой чечилет.